Статистика боюнча негизинен окумуштуулардын изилдөөсү боюнча ар бир төрөлгөн бала 97% гений болуп төрөлөт экен. Мен өтүп аткан көнүгүүлөр адамдын аң сезимдүүлүгүн өстүрүп, гениалдуулугун калыбына келтирет. Адамдын аң сезими өскөндө анын аң сезими ар тараптуу ой жүгүртү алып, бир эле маселени ар тараптан чечкенге мындай акыбалы жетип калат экен да. Эч бир адам бирин бактылуу кыла албайт экен. Бактылуу болуш үчүн адам өзүн өзү гана бактылуу кыла алат экен. Саламатсыңарбы, урматтуу менин YouTube каналымдагы көрүүчүлөрүм. Акыркы жылдарда ушул соцсеттерде интеллектуалдык жактан машыктыруучу кызматты аркалап келе жаткан Капар Жусуп мырза менен маек курмакчымын. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Салам. Акыркы убакытта ушул биз кайда гана карабайлы, бир акыл кеңеш үйрөтөм дегендер өтө көбөйдү да. Анан кээ бирөө ойлоп калышы мүмкүн, булар да кайдан чыга калды бул экен депчи. Анан негизи эле интеллектуалдык баягы машыктыруучу деген эмне? Ушул жөнүндө менин көрөрмандарыма кененирээк мындай түшүндүрмө берип, анан маек куруп берсеңиз. Рахмат, силердин ушул көңүл бурганыңарга. Интеллектуалдык машыктыруучу деген бул негизи адамдын интеллекти бар да. Интеллект дегенде биздин ой жүгүртүүбүз, аң сезимдүүлүк десек болот да. Биздин жан дүйнөбүз, биздин кылган иштерибиз бардыгы ошого байланыштуу. Биздин эмоциябыз, биздин интеллектке байланыштуу. Биздин билимге эмес, интеллектке байланыштуу. Билими жогору адам, көп нерсени билген адам деле интеллект төмөн болуп калышы мүмкүн да. Жогорку жакта иштеген, же болбосо мугалим болобу, анын интеллекти төмөн болуп калышы мүмкүн. Интеллекти жогору адам ал таптакыр башкача болот. Ал мисалы жөнөкөй эле мисал келтирсем, азыр коом өнүгүп атат, биздин мамлекетибиз санариптештирүү болуп, бардык система санарип болуп, налогу жана башка кызматтар оңой болуп келет, туурабы? Бул коомдогу адамга болгон мындай адамдын кандай услугасы, кызматтары адамга болгон оңой болуп, жеңилдешип келе жатат, өсүп атат десек болот. Биз дагы ошол коомдун адам баласы да артта калбастан, өзүнүн жан дүйнөсү жөнүндө ойлонуп, аң сезимдүүлүгү жөнүндө ойлонуп, алындагы өнүгүү өстүрүшүбүз керек. Биз мисалы көп нерсени билсем, бирок менин жан дүйнөм өнүгүү өспөсө, анда аны мен жакшы туура пайдаланбай калышым мүмкүн да. Азыр дүйнөнү карайлычы. Же болбосо коомго чыксак, интеллекти төмөн адамдар абдан көп. Абдан көп, каяктан билсек болот. Кыжырданган адамдар көп. Машинада кетип атсаң, сигналдарды басып, кичине туура эмес айдап койсоң, ызырынып, сөгүнүшүп, автобуста же маршруткада түртүнүшүп, базарда болуп кайсыл жерде. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Сиркеyi көтөрө албай калыптыр депчи. Сирке суу көтөрө албай. Сирке суу көтөрө албай дегендер абдан көбөйдү да. Бул эмнени билдирет? Бул деген интеллект төмөндөп кеткенди билдирет да. Төмөндөп кеткенди билдирет. Дүйнөнү карайлы, азыр согуштар абдан көбөйдү дүйнө жүзүндө. Экология бузулуп атат. Эмнеге? Себеби адамдардын интеллекти төмөндөп, түркөй деген аң сезимдүүлүк азайып, ушундай адамдар көбөйгөндүктөн ушул көйгөйлөр жаралып атат да. Өткөндө бир журналисттин эмесин видеоролигин көрүп калдым. Ал таанымал эле Зарылбек деген мурун Азаттыкта иштечү да. Ал интеллект боюнча, искусственный баягы жасалма интеллект боюнча түшүнүк берип атат. Анан кыргызча эме бериптир да, биздин Кыргызстандын, Бишкектин ушул смог аябай көп эмес, баягы аба булган, ушуну кантип тазаласа болот деп жасалма интеллектке суроо берип атат кыргызча. Анан тиги жазып атат да, бир пунктунда мынтип турат да, адамдын аң сезимдүүлүгү эко сезим, мындай аң сезимдүүлүгү өстүрүш керек деп атат да, ушу көйгөйдү чечиш үчүн. Анан чын эле мен ошо менен заниматься этем да, мындайча айтканда, ошо менен шугулданам. Адамдын эко аң сезимдүүлүгүн өнүктүрөм.
Өзүмдүн сертификатым бар, Супер Jump деген ассоциация бар. Бул дүйнөнүн 76 мамлекетинде иштеп атат. Кыргызстанда да официально иштейт. Ошол жерден окуп, үйрөнүп, мен сертификат алганмын. Аң сезимдүүлүгү өскөн адам бирөөгө жамандык кылбайт. Аң сезимдүүлүгү адам өскөн адам жаман ойлобойт. Жана коом менен, жаратылыш менен туура мамиле жасап калат. Өзүнүн эле пайдасын көздөбөстөн, айлана чөйрөнүн пайдасын, коомдун пайдасын, жанында жүргөн адамдардын дагы кызыкчылыгы менен эсептешип калат. Себеби аң сезим өскөн адам ошого алып барат. Ар бир адамды Кудай ошондой жараткан, бирок коомдогу система аркылуу аң сезимдин төмөндөп, адамда эгоизм, өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп, өзүн эле ойлоп калгандыктан ушундай аң сезим төмөндөп кетет экен да. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул мен жасап аткан, мен берип аткан көнүгүүлөр ар бир адамга бул керектүү, ар бир адам муктаж. Бул директор болобу, жөнөкөй кызматчы болобу, ар бир адам муктаж. Азыркы учурда ошо аң сезимди өнүктүрүү бул адам баласына кандай деңгээлде баягы аба менен суудай керек болуп калды депчи. Ошол бүгүнкү шарт да, баягы учурдун талабы. Анан сизди мен акыркы учурларда ушул TikTok баракчаңыз бар экен, ошол жерден бир эң жакшы бир теманын негизинде бир ой бөлүшүп атканыңызды көрүп, анан ошондон улам сиз менен маектешким келди да. Ааламдашы доорунда 21-кылым шартында канчалык баардык технология өнүгүп, эң сонун бир жашоо шартта жашап атсак деле, бирок адам өзүн эч убакта бактылуу сезе албайт да. Көптөрү эмнегедир акыркы убакта бактысыздай бир таасир калтырат магачы. Ушундай баягы бар эле мындай сиз айткандай ошол аң сезимди өнүктөнбү, балким кандайдыр бир бушайман болгон адамдар аябай көбөйдү да. Мунун себеби эмнеде? Канткенде адам бактылуу боло алат? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи бул чоң тема, бул илгерки замандан бери изилденип, ар ким өзүнүн теориясын айтып келаткан бул темада негизичи. Бактылуулук деген бул адамдын бул жан дүйнөсүнүн талабы да. Ар бир адам ошого умтулат. Кылган иши болобу, жасаган иши, максаты, ойлорунун бардыгы ошону көздөй мындай умтулат да бактылуулукка. Анткени жаратуучубуз ар бир адамды бактылуу болуп жашаш үчүн ушул жерде жараткан. Кандайдыр бир нерсеге жетсем, каалаган, эңсеген, мен өзүмдү бактылуу сезет элем деп ойлошот да, эсептешет. Кимдир бирөөдөн күтөт, мен ушу бактылуу кылам экен депчи. Мисалы, жубайлар, бирок кийин билинет бактылуу кыла албайт экенин түшүнүп калат да. Анткени эч бир адам бирин бактылуу кыла албайт экен. Бактылуу болуш үчүн адам өзү гана бактылуу кыла алат экен. Бул ичинде экен да. Аң сезимдүүлүк көнүгүүлөрдү аткарып отуруп, адам өзүн бактылуу кылып баштайт да. Өзүн бактылуу сезип баштайт. Жашоо шартына карабай, кырдаалдарга карабай, кандай учурда деле болбосун адам өзүн бактылуу кыла алат экен көрсө. Бул көнүгүүлөр, мен өтүп аткан көнүгүүлөрдү аткарып отуруп, адамдар ошондой деңгээлге чыгып жашаса болот. Мен өзүм өтүп жүрөм, жана менин көнүгүүлөрүм өткөн адамдар буга кепилдик беришет да. Сиз бүгүнкү күндө сабак өтүп жатасыз, ошол соцсеттер аркылуучу. Анан сизге кайрылган адамдар көбүн эсе кандай көйгөйлөрдүн негизинде кайрылышат? Негизинен көйгөй дегенде, кандай көйгөй менен келишет экенин билбейм. Анткени биз көнүгүүлөр өткөндө адамдардын көйгөйүн сурабайбыз. Бул биз дарыгер эмеспиз, биз психолог эмеспиз, биз мугалим эмеспиз да. Биз жөн эле интеллект машыктыруучубуз. Адам көйгөйүн айтпайт, бирок ушу көнүгүүлөрдү аткарып отуруп, өзү көйгөйлөрүнөн бошонгонун, көйгөйлөрдү чечип калганын өзү түшүнөт, кийинен бөлүшөт да ушундай. Акыркы убакта ошо баягы психологдор, анан коуч деп ушундайлар аябай көп болуп кетпеди? Баягы билими бар деле, билими жоктор деле көбөйүп кеткендиктен улам.
сизден сурап атам да. Кээ бирөө балким ошол интеллектуалдык машыктыруучу менен коуч өткөргөн инсандарды мындай психологдор деп койсок алмаштыра алышат да. Ошондон улам бул суроо жаралып жатат да. Негизинен интеллект машыктыруучу деген бул жаңы кесип, бул жаңы чөйрө десем болот да, жаңы индустрия десем болот, жаңы тармак десем болот. Бул коуч эмес, психолог эмес, жана мугалим эмес, бизнес тренер дагы эмес да. Бул жерде биздин көнүгүүлөрдө бардыгы бар. То есть камтыйт. Бул коучтун ичиндагы, психологдун ичиндагы, бизнес тренердин дагы ишин камтыйт да. Бул жерде адам аң сезимдүүлүгүн өстүрүп, ошондой эле ораторский искусствону дагы, чеберчилик искусствону дагы өрчүтүп кетсе болот. Финансы жактан дагы, ал жактан дагы мындай идеялар келип, анткени бул көнүгүүлөрдү аткарып атканда адамдын аң сезими өскөндө дивергенттик ой жүгүртүү пайда болот. Дивергенттик ой жүгүртүү деген бул бир эле маселени ар тараптан келип карап, ошону чечүү. Анан статистика боюнча негизинен окумуштуулардын изилдөөсү боюнча ар бир төрөлгөн бала 97% гений болуп төрөлөт экен. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнчачы. Анан бирок коомдогу системанын айынан, үй бүлөдөгү тарбиянын, мектеп жана садик чөйрөнүн айынан ошол гениалдуулук төмөндөп, гений адамдардын чыкканы аз. Ошол себептен экен. Бирок биздин көнүгүүлөр, мен өтүп аткан көнүгүүлөр адамдын аң сезимдүүлүгүн өстүрүп, гениалдуулугун калыбына келтирет. Адамдын аң сезими өскөндө, анын аң сезими ар тараптуу ой жүгүртүү алып, бир эле маселени ар тараптан чечкенге мындай акыбалы жетип калат экен да. Буну ушул бизди окуткан, бизди үйрөткөн коуч тренерибиз ошентип үйрөтүп атат. Бул деген өзү эле бир ойлоп таап койгон көнүгүүлөр эмес, дүйнө жүзүн кыдырып жүрүп 350ден ашык көнүгүүлөрдү топтоп, бүт элдердин, улуттардын жакшы, мыкты инсанга таасир эте турган көнүгүүлөр. Ошонун ичинен 8 көнүгүүнү бөлүп алып, анан адамдарга азыр сунуштап атат. Жакшы. Капар байке, сиз бүгүнкү учурда ошол жогоруда айтып өткөнүңүздөй, ошол 8 көнүгүүнү канча мындай күнүнү эсепке алганда 24 саат бар да. Ошонун ичинен канча саат убакыт бөлөт адам 8 көнүгүүнү аткарыш үчүн? Кээ бир көнүгүүлөр бар, эртең менен болгону бир жарым саат, ашып барса бир саатка деле жетпейт, ошончо эле убакыт бөлүш керек. Анан кээ бир көнүгүү бар, ал дайыма ошо менен жүрүш керек. Кечке. Жашоосунда мындай как бы адат кылып алыш керек да анычы. Мисалы, могу менде ондай резинкам түшүп калыптыр. Резинка бар да. Резинканы мисалы туура эмес ойлор келгенде, терс ойлор келгенде, ошо резинканы чаап коесуң, ошол аркылуу бул терс ойлорго каршы организм өзү барып системалык түрдө каршы чыгып баштайт. Кабыл албайчы. Адамга күнүнө 50.000ден ашык ой келет экен. Ар бир адамга 50.000ден. Ошонун 70% терс ойлор экен. Ошол ойлорго каршы биздин автоматически, биздин мээбиз, биздин аң сезимибиз каршы тура ала тургандай бул көнүгүү да. Бирөө айткан экен да, баягы бул дүйнөдө баарынан эмне күлүк десе, албетте бул ой күлүк депчи. Ошол сыяктуу биздин оюбузга эмне деген гана ойлор келбейт да. Мисалы 24 сааттын ичинде жакшысы дагы, жаманы дагы, жашоодо кара менен ак, эри шаркак жүргөн сыяктуу дайыма биз ошол ойлор менен күрөшөбүз. Албетте. Себеби мына бүгүнкү биздин жашообуз ар бирибиздин кечеги ойлорубуздун жыйынтыгы да. Бүгүнкү биздин ойлорубуз эртеңки биздин келечегибизди курат. Адамдын ою кандай болсо, ал адам өзү ошондой. Тура буну бардыгы эле билет буну. Бирок жаман ойлорду билебиз, жакшы ойлорду билебиз.
Бирок баягы ойлордун келбешине биз эч бир адам билбейт да бунучу кантип мен келтирбей койсом болот депчи. Менин көнүгүм ошону жасайт. Абдан жакшы экен. Мисалы кээ бир учурда кандайдыр деңгээлде биз ошол жаман ойлорду эле бир адат болуп калат го. Күнүмдүк турмушта мисалы ал биз үчүн нормалдуу эле нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошондон демек бир чыгуу жолу, арылууга бир жакшы жардам тийгизет экен да демек, Ооба. Жакшы. Анан сизден сурайын дегеним, маектин ортосунда айтып калдыңыз, Капар байке, тиги бул жаңы кесип депчи. Анан ушул кесипти окуп, билим алганыңызга канча убакыт болду? Анан бул кесип негизи каяктан пайда болгон, эмне болгон, ошонун тарыхына да бир аз токтоло кетсеңиз. Ооба. Бул Владимир Довган деген бул орус киши, Орусиянын жараны болот. Көпчүлүгү тааныйт болуш керек. Бул таанымал эле киши. Өзү доктор, профессор, ошол билимдүү киши да. Доктор экономических наук. Анын илимий ачылыштары бар, илимий китептери абдан көп. Миллиондон канча 5 миллиондон ашык адамдарды уже бул офлайн тренингтерди окутуп, учениктерди чыгарып койгон киши. Бизнестери дүйнө жүзүнүн ар кайсы жерлеринде бар, толтура абдан көп. Анан бул киши дүйнө жүзүн кыдырып жүрүп, негизи бунун максаты мындай болгондо, мен адамдарга кантип жардам берсем болот деген ойдун үстүнөн. Акчасы бар, бай киши, адам затка мен жакшылык кылышым керек деп анан дүйнө жүзүн кыдырат. Дүйнө жүзүн кыдырып, элдердин, ар кайсы элдердин ошол ата бабасынан бери колдонуп келаткан бир ыкмаларды издейт да, адамдарга пайдасы тие турганчы. 300дөн ашык көнүгүүлөрдүн ичинен 8 көнүгүүнү тандап алып туруп, анан ушул индустрияны ойлоп таап, мунун патент алат, авторский. Бул регистрация кылат, эмеден дүйнө жүзүнүн багы ушундай кесиптерди регистрация кылган жер бар экен. Ошол жерден регистрацияны өтөт. Анан интеллект машыктыруучу деген ушундай кесип чыгара турган ушундай индустрия ойлоп чыгат да, иштеп чыгат. Регистрациясы бар, дүйнө жүзүн айттым го, 76 мамлекетте иштеп атат. 20дан ашык, 25-26 мамлекетте официально иштейт, официально. 8 дүйнөнүн 8 тилине которулган бунун ыкмалары, окуулары. Кыргызстанда да официально ачылган. Эмеде Вильнюста. Ошол. Сөзүбүздүн аягында соңку бөлүктө ушул бүгүнкү учурда жалпы коомго деги эле ушу руханият көрсөтүүсүнө бизди көрүп жаткан менин көрөрмандарыма кандай бир кеп кеңеш дейинби, кандай бир ойлоруңуз менен бөлүшөт элеңиз? Жыйынтыктоочу сөз сизден болсун. Эми айтат элем, бири-бириңерди сактагыла депчи, коргогула. Ушул биздин мамилебиз аркылуу, ооздан чыккан сөз аркылуу өзүңөрдү контролдоп, эмоцияны, сезимдерди контролдогонду үйрөнүш керек. Анткени ооздан чыккан сөз ал атылган ок дейт коет го. Барып тийиши мүмкүн, ошон үчүн оозунан кандай сөз чыгып атат, бири-бирибизге жараттарды бербей, жакындары. Жакшы сөз менен гана адамдын эмоциясын, деңгээлин, баалуулугун көтөрүп, бири-бирибиздин мындай бактылуулукка алып келсек болот. Адам бактылуу болгондо гана башка бирөөгө бакыттын нурун бере алат да. Тартуулай алат бакыттычы. Өзүң бактылуу боло албасаң, өзүң бактылуу эмес болсоң, эч кандай башка бирөөнү бактылуу кыла албайт адам. Ошондуктан ар ким өзүнөн башташ керек. Эми айткан экен, бир ойчул философ, күчтүү лидер бар, Махатма Ганди деген, анын аты бар эмеспи бизде көчөдө. Молодая гвардиянын Махатма Ганди деп коюшпадыбы? Ошол айткан экен, дүйнөнү өзгөрткүң келсе, ошол өзгөрүлүү өзүң бол депчи. Анан биздин дагы жакшы инсаныбыз өткөн тарыхта. Исхак Разаков да айтып атпайбы? Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот депчи.
Ошондуктан ар бир адам өзүнүн үстүнөн иштегенди үйрөнүш керек. Албетте үйдө отуруп алып эле өзүңчө эле өзгөрүлүп кетпейсиң. Ушундай тренингтерге катышып, ушундай өзүң үстүнөн иштей турган билимдерди алып, ушундай тренингтерге катышып гана биз өзүбүздү өнүктүрүп өстүрө алабыз. Жакшы, Капар байке, чоң рахмат, сизге ыраазычылык билгизем. Ошол баштаган ишиңиз үзүрлүү болуп, эмгеге кайтып, кыргыз элибизге, жалпы жумурай журтчулукка ак эмгек, адал кызмат кыла бериңиз деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Кайрадан эле сиздер менен руханият көрсөтүүсүнөн кезиккенче баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун деген тилекти айтып менен, жакшы ой жана жакшы сөз жан эргитет дегендей, дайыма акылыбызда, сезимибизде жакшы гана ойлорго жетеленип, адам баласы ошол жакшы ойдун үстүндө гана ой жүгүртсүн деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Улан Кубанычбеков болдум. Сак саламатта болуңуздар.